Биздин айылда бизнесмен, мурда чоң кызматтарда иштеген адамга бир көчөдө жашаган адамдар акча топтоп берди келе. Себеби ал бизге үстүнө кошуп бермей болгон. Акчаны алгандан кийин көп өтпөй эле каза болуп калды. Аялы барсак мен билбеймин деп кутулуп жатат. Ал эми балдары жаш, ишеничтүү адам болгондуктан тил каттагы жаздырган эмес болчук. Бирок ортодо күбөлөр бар. Эми кантип өндүрүп алсак болот? Юристтерге да кайрылдык. Натыйжа чыкпай жатат. Сиз эмне дейт элеңиз? Кыйын маселе, себеби дегенде ар бир адам карызын жеке жоопкерчилик тартат. Аялы билбейм деп жатат. Албетте аялы жооп бергенге милдеттүү эмес. Анын балдары дагы атасы үчүн жооп бергенге милдеттүү эмес. Ошондуктан мен мыйзам боюнча айтып жатам албетте. Ал эми бүтүн боюнча сиз карызга бергендигиңиз боюнча сиз сөзсүз түрдө тилкат жаздырышыңыз керек болгон. Же болбосо ортодо келишим түзүшүңүз керек болгон. Силердин ортоңордо эч кандай келишим жок. 10 миң сомдон ашкан, 10 миң сомдон 50 миң сомго чейин бул сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө жазылыш керек. Тилкат алыш керек, милдеттеме жазыш керек. Ал эми 50 миң сомдон өткөн суммаларга бул сөзсүз түрдө нотариалдык контора аркылуу аны күбөлөндүрүш керек. Сиз акча берип жатканда мындай талаптардын бирөө дагы аткарылган эмес. Мындай талап аткарылбаса бул бүтүмдүн жараксыздыгына алып келет. Демек, келишим бүтүн болгон эмес деп тааныса болот. Сиз бул акчаны да өндүрө албай каласыз деген түшүнүк. Ошондуктан мындан кийин кандайдыр бир келишимдер, бүтүмдөр, акча алуу, берүүлөр болсо, булар дайым жазуу жүзүндө эгерде тиешелүү суммадан ашса, нотариалдык жактан күбөлөндүрүп алып берсеңиздер, бул мыйзамдуу болот. Мындай алданып калуудан же болбосо акчаны кайтарып ала албай калуудан алыс болосуздар. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 177-бирене жөнөкөй кат жүзүндө жасалуучу бүтүмдөр, нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылуучу бүтүмдөрдөн башка төмөндөгүлөр: юридикалык жактардын жана граждандардын ортосундагы бүтүмдөр. Граждандын ортосунда өз ара эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнүн кеминде 10 эсе ашкан суммада белгиленген. Ал эми мыйзамда каралган учурларда бүтүмдүн суммасына карабастан түзүлгөн бүтүмдөр жөнөкөй кат жүзүндө түзүлүүгө тийиш. Ушул кодекстин 175-беренесине ылайык 32 түрүндө жасалган бүтүмдөр үчүн жөнөкөй кат жүзүндө жасоо талап кылынбайт. 178-берене бүтүмдү жөнөкөй кат жүзүндө жасоону сактабоонун натыйжалары. Бүтүмдү жөнөкөй кат жүзүндө жасоону сактабаганда тараптарды талаш чыккан учурларда бүтүмдүн ырасталышына таянуудан жана күбөлөрдүн көрсөтүүлөрдүн шарттарынан ажыратат. Бирок аларды жазуу түрүндөгү жана башка далилдерден ажыратпайт. Мыйзамда же тараптардын макулдашуусунда түздөн түз көрсөтүлгөн учурларда бүтүмдү жөнөкөй кат жүзүндө жасоону сактабоо жана жараксыздыгына алып келет. Тышкы экономикалык бүтүмдү жөнөкөй кат жүзүндө жасоо сакталбаганда бүтүм жараксыз болот.